Кыргызстанда 14-июлга карата коронавирус дагы 1398 адамда аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалиддин Рахматуллаев билдирди. Вирусту жуктуруп алгандар боюнча Бишкек дагы деле алдыда 773 бейтап, Ош шаарында 67, Чүй облусунда 177, Ош облусунда 73, Таласта 11, Нарында 15, Ысык көлдө 52, Жалал Абад облусунда 111, Баткен облусунда 119 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 1037 адам илдеттен айыкты. Анын ичинде Бишкек шаарында 593, Ош шаарында 43, Чүй облусунда 117, Ош облусунда 94, Таласта 6, Нарын облусунда 10, Ысык көл облусунда 32, Жалал Абадта 83, Баткенде 59 бейтап айыгып чыкты, дейт ал. Сутка ичинде COVID-19 Бишкекте 5, Чүй облусунда 2, Ош облусунда 1, Жалал Абад облусунда 2 бейтап каза болгон. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 4675 бейтап, амбулатордук түрдө 14952 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 143668 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 120731 киши айыкса, 2133 адам каза болду.